Kız жигит болуп сүйлөшүүнүн, сүйүшүүнүн 3 зыяны. Биринчиден, мисалы эркектер үйрөнүп калат да. Биринчи сүйүүсү, биринчи махаббаты, анан дароо келди, шаардагы бир городская көрүнгөн кызы бирөөсү дароо кармап коет да, алдап коет. Анан бул максаты үйлөнүш эле, максаты түз эле, байкуш бала мишка берди, гүл берди, айфон берди, керек болсо апасына бербеген подаркаларды берди, эми бул банкрот да. Баягы же таштап кетет, же болду мен башкасына тием деп коет, же ата энем мынабады деп коет, болду, все. Анан жигит кыздын эң жаман жери билесиздер, эмнеси жаман? Жигит кыз болуп сүйлөшүүнүн эң жаман жери, кокус ызычу болуп урушуп кетсеңер, бала барат, ичет, сигарет чегет, айлап, жылдап унута албайт баягы кызды. А кыз ошо ажырашкан времяда прям ошо мисалы бир кафеде отуруп ажырашып атасыңар, ошо кафенин өзүндө уже башкасын таап коет да. Уже башкасын таап коет. Ишенип коюңуздар, ушунчалык тез таап коет. Ошондуктан биринчи зыяны балдарга эскертүүм, алданып калбаңыз. Ал эми экинчи эң чоң зыяндарынын бири балага айырмасы чыгып калат. Балада биринчи туруктуу сүйүү болот да чындыгында. Ошол подарка маселеси эмес, акча маселеси эмес, бирок бир барып ошо кыз көңүлдөн калтырып, же кыз таштап кетип, же башкасына тийип кетсе, баягы багалама болуп калат да. Багалама дегени бир нерсеге туруктуу эмес да. Баягы кыздар анын ою боюнча, көз карашы боюнча кайф зонасы эле болуп калат. Рахат үчүн эле кыздар керек болуп калат ал үчүн. Баягы бир сүйүүсүгө жетпей калды, ошо сүйүүсүнүн өчүн миллиондогон кыздардан ала баштайт да. Көрүнгөн кыз менен тааныша берет, көрүнгөн кыз менен сүйлөшө берет, керек болсо башка иштерин да кыла берет да. Ал эми үчүнчү маселе, бир бала айтат, мен карыз бергенде эркектерге карыз бербейм. Неге? Мен кыздарга карыз берем. Неге? Балага карыз берсең, тескерисинче өзүң муш жеп калат экенсиң. Берем деп качан сурай берсең бир урду дейт да. А башка кыздарга берсең, массаж кылып берет, өзүң карайт экен, мээрим көрсөтөт экен, жок деген акчаңы бере албаса дагы башка жактан жардам кылат экен дейт да. Мына көрдүңүзбү? Ортоңордо кыз жигит болуп баштаганыңардан кийин мамиле боло баштайт да. Акча сурап турасың, башка бирдекеге жардам сурап коесуң. Ошол себептерден улам кийин жыныстык катнаш, арам иштер болуп кетет. Эң коркунучтуу, эң жаманы да ушул да. Анан жоопкерчилик жок. Жоопкерчилик жок, бала эркинчилик, каалаган учурда балада да кетип калышка тандоо бар, кызга дагы башка бирөөгө тийип кетишке шанс, тандоо бар да. Тандоонун бардыгы өзү жаман. Мен университетке киремин десем, бир университетти сел кылам, ошого кирем дейм да. Экинчи вариант койбойм. Неге? Ага өтпөй калсам экинчи вариантым бар го деген түшүнүк бар да менде. Ошон үчүн менде бир эле вариант болот. Ар ким өзүнө жарашасын алды деп ойлойм.